Кадамжай районунун Киреше булагы айланып калган бул малина. Урматай Базарова мындан 14 жыл мурда 30 соттук жер аянтына малина өстүрүп, аймакта дыйканчылыктын бул түрүн алгачкылардан болуп жайылткандардын бири. Аны көргөн кошуналары да учурда малинадан киреше табууда. Аз аянтка өстүрүлсө да түшүмү мол болуп, элитиктердин негизги кирешесине айланганын айтат. 2008 эктик биринчи жолу малинаны биз эккенбиз. Таш теретедек какыраган даштуу жереде. Şu birinci yol bize egivenen emek kısak жақшы болот экен. Анан бириден бири көрүп эле анан ошонтуп жакшы нерсе экен деп бардыгынан эгип жакшы түшүм берет экен да, малинанын жайы экен да. Ширелүү мөмөнүн бул түрү мол түшүм бергендиктен өзүнө жараша түйшүгү да бар дейт багбан. Биринчи терими июнь айында болуп, экинчиси август айынан тартып кыш келгенче уланат. Түшүмү майда болгондуктан аймактагылар бири-бирине жардам берүүнү салт кылып алышкан. Тагыраагы ашар ыкмасында кол кабыш кылышат. Териш оңой эле, ушинтип немени чакан байлайбыз да, аны ушинтип тере беребиз. Белге байлап, көпчүлүк колду талап кылат. Неме кол көп болсо, ишиң өнөт. Майда иште энди бул малинанын немеси. 8-10 ашарчы салабыз чоң жерлерге. Малина негизинен Кадамжайдын Орузбеков, Көтөрмө жана Халмион айыл аймактарында көп өстүрүлөт. Жергиликтүү калктын негизги киреше булагы болгон ширелүү мөмө жемиштин бул түрүн Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарына, андан ары Орусияга чейин сатышат. Былтыркы жылы пандемияга дары дегендигиден аябай кымбат болду. 300 сомго чейин жетип сатышып атты. Быйыл энди азыр 165ден сатышып атат азыр. Кошуна облустарга Жалал Абадка алып кетишип атат. Ошко, Бишкекке, анан кошуна мамлекетке дагы өтүп аткан жерлери бар. Элчилик экен энди куда сөбөк болуп сатышып атат. Райондун брендине айланган малина аянттарын көбөйтүү боюнча да аракеттер көрүлүүдө. Учурда 200 гектардан жылына 1,5 миң тоннадай түшүм алынат. Акыркы жылдары атайын муздаткычтар коюлуп, малинанын баасынын кымбатташына себеп болгон. Алдыда кайра иштетүүчү чакан ишканаларды ачуу да каралууда. Малинаны көбөйтүү боюнча дагы өзүбүздүн иш пландар бар. Азыр Полка, Поляна деген ушул көчөттөрдү анан Бишкектен, Россиядан, Казакстандан көчөттөрдү балдырап келип, ошол жайылтышып атат да. Бул жерде анан малинаны кайра иштетүү боюнча дагы көп аракеттер болуп атат. Кадамжай районунда малина өстүрүүгө Ак суу жана Исфайрам дарыяларынын орду чоң. Климаттык шарты да Баткен облусунун башка аймактарына салыштырмалуу ыңгайлуу келет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.